бара жаткан учурда Азамат Байматов аны чалып чыгып, ал оор жаракат алып калган эле. Алайдын соккусу, Алайдын дарбазасына сокку жана ошентип бул беттеште ошентип эсеп ачылды. Стандарттык абал өзүнүн ишин аткарды. Аман Талантбеков ушул өтө сонун сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду дагы, ойлонбостон аны жакынкы тогуздукка кадап кетти. Жаңы эле айтып атканбыз, ошентип Алайга бүгүн оңой болбойт. Академия лидер ушул алгачкы дебюттук Кыргыз премьер-лигасынын дебюттук оюнунда эле Дордойго каршы кандай тиш кайраганын көргөндөн кийин эле демек турда көрсөткүчтөр абада тоо үчүн күрөштө дарбазага сокку сейф жасап кетти. Бул рикошет болчу менин оюмча. Дарбазачы ошентип Арген Камчыбек уулу ишенимдүү. Ал эми Дордойдун Алайдын дарбазасына Абдуазиз Макхамов кайрадан кайрылып келген. Өткөн турда Алай алга менен болгон оюнда Макхамов старттык курамда чыкты дагы, бүгүн дагы ал старттык курамда. Азыр буштан чыгарып берүүдө эч кандай. Анда сол коргоочунун кызматын аркылуу эле дагы кынтыксыз оюнду өткөрөт эле Билебати Жан Луис жана анын жопко салып кетти. Мирбек Ахматалиев алыскы тогуздукка эч кандай кыйынчылыксыз эле топту мынтип жолдой жана бардык оюнчулар жандан өчөт. Мирбек Ахматалиевдин бул стилиндеги дагы оюн десем болот. Анткени Мирбек Ахматалиев алыстан тээп киргизгенди баарынан дагы жакшы көрөт жана Алай өзүнүн ушул көксөгөн оюнуна 29-мүнөткө барганда жетет дагы. Эсеп 1-1 эсебинде теңелет. Ал эми мындан ары Академия лидерден Асылбек Тынчыбек уулу менен Мурас Ниязалиевдер жаңылышпай эми ушул байланышты мыкты кылуусу дагы кажет жана албетте азырынча 11-турдагы мыкты голдордон бири Аман Талантбековдуку деле менимче бул голдон калышпай кооз болду. Ал эми 10-турдагы эң мыкты гол деп карартык абалдар менен жүргүзөт. Топту көтөргөн Кайрат Жусупбаев жакынкы бурчка жана эки оюнчу мыкты абалда болчу. Мирбек Ахматалиев топту көздөй чуркай, Жодарбек Мамиев жаңылат жана экинчи голун киргизүүгө жакын барган Мирбек Ахматалиев. Коптуу стандарттык абал жакынкы бурчка чыгарылат. Чыңгыз Субанов. Чыңгыз Субанов. Акыркы убакта анын ошол борбордук коргоочу кызматы Чыңгыз Субановго жаккандай. Анткени буга чейин каптал коргоочу кызматын аркалап жүргөндө гол киргизе алчу эмес. Ал эми 2 оюндан бери ал борбордук бөлүккө өттү жана мынтип ар бир оюнда гол жаратууга дагы жетишүүдө. Чындыгында өзгөчө көрүнүш. Алай кайрадан ушул оюнду өз көзөмөлүнө алды. Мындан ары Академия лидерде жогото турган 3 упай жок. Андыктан эми бардык күчүн алдыга жумшашы керек. Буга чейин жогото турган 1 упай бар эле, жок дегенде. Андан мурун 3 упай бар эле. Демек канча дагы ушул Алай командасынын учурда машыгууларын Ысык көлдүн жээгинде өткөрүп келе жатканы дагы командага кандайдыр бир деңгээлде ушул ишемби же жекшемби күндөрү өз беттештерин өткөрүп, андан ары Ысык көлгө барып дагы машыгууларын улантууда. Андан ары Мурас Ниязалиев эсепти теңеши керек. Жок. Башы менен дарбазага сок. Ахматалиевке жер менен узатылган топ. Мирбек Ахматалиев жазгырып кирип кетүүгө чамасы жетет. Албетте ал көбүнчө өзү алыстан сокку жолдойт дагы. Топту жазгырып өткөндөн кийин Виктор Келимге таштады. Андан ары Жоэл Кожо жана жакынкы болот. Кана алыскы бурчка сокку узатылды. Кандай кооз көрүнүш. Бирок бурчтан чыгарып берүү. Тодо Асылбек Тынчыбек уулу жана Тынчыбек уулунун алыстан соккусу кубаттуу. Анткени бир эле ушул футбол эмес. Жок, азыр болсо Келвин Инком бул жерде. Анын соккусу гол. Келвин Инкомден Виктор Көлүм кечиресиздер. Чындыгында Виктор Көлүм өтө жакшы атандашын жазгырып өттү. Болуп көрбөгөндөй идеалдуу көрүнүшүндө ушул чабуул ал топ менен өтө ишенимдүү кыймыл аракет жасап баштаганда эле анын дарбазага сокку узаттары белгилүү болду эле жана Виктор Көлүм актады, старттык курамда чыкканын чындыгында бүгүн актады. Демек ага көбүрөөк убакыт бериш керек. Чындыгында Виктор Келим
Герик, Асылбек Тынчыбек уулу Мурас Ниязалиевке, Дастан Алыбеков жаңылат жана жок, канча дагы ал соңунда топту дарбазага сокку жолдой тургандай ниети бар жана ооба. Жакынкы бурчка жер менен кубаттуусун аркалап эки позицияга чуркап оюн жүргүзүп жатканын байкай алдык жана мынчалык тамай эместик эмнеден кабар коргоочулардын бутуна чыгып дагы кетти. Ал эми Академия Лидер командасындагы алгачкы бирок бул жерде ошол Жоел Кожо бүгүн гол киргизип кетем деген өзгөчө бир ою бар эле, ал ою ишке ашкан жок.